Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendeşler, qadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам барыбызга бекем иман, салих амалдарга товфик, пайдалуу билим, кең ырыскы, кабыл болгон дуаларды насип кылсын. Жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос, кошуналарды Алла Таалам буйрсун. Пайдасыз билимден, имансыз жашоодон, уятсыз жашоодон, коркпогон жүрөктөн Алла Таалам баарыбызды сактасын. Бул сабагыбыз оңолуу иман сабагы, оңолуу сабагы. Канткенде мен оңолом, канткенде оңолууга бирибизге жардам беребиз, канткенде элибиз оңолот, жаштарыбыз оңолот, соодагерлерибиз оңолот, жетекчилерибиз оңолот, бийликтегилер оңолот, аял кыздарыбыз оңолот. Бул ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң акылдуу инсанга Алла Таала эң толук оңолуу жолун берип жиберген. Бул сабактардын баары бекер эмес. Бул илимдин мажлиси. Бул Алланы эстеп, Аллага шүгүр кылып, ахиретке даярдана турган мажлис. Алла эмне деп бизден каалап атат? Эмнени Алла Таалам каалап атат? Мени жараткан Алла Таала Кур'анда эмне деди? Ошону мен аткарышым керек. Эмне нерсе мага зыяндуу, аны ташташым керек. Шүгүр кылайлы өзгөчө мына суук кыш мезгилинде бул сооптун сезону деп коет. Ар бир нерсенин өзүнүн сезону болот. Мөмө жемиштин сезону болот. Бизде Швея көбүнчө августта алардын сезону болот. А бирок сооптун сезону кышында. Эмне себептен? Орозо тута турган болсо күндүзү күн кыска. Түнкү ибадаттарга өтө чоң мүмкүнчүлүк бар да. Тахажжуд окуйм дегенге, дуа кылып, зикир кылып, Алла менен түндөсү бардык адамдар уктап атканда сүйлөшөм дегенге өтө улуу, алхамдулилля, ибадатка мүмкүнчүлүктөр бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга тахажжуд фарыз болчу. Фарыз эле. Таштабайт эле. Мединага көчүп барганда, мединалыктар бардыгы чыдамсыздык менен күтүп алганда, ушунчалык курсанчылык, ушунчалык майрам кылып, Абдулла ибн Салам радыйаллаху анху бул жөөттөрдөн болчу, еврейлерден. Өтө чоң алым, Тауратты кыйын билген киши болчу. Акылдуу киши болчу аябай. Жүрөгүндө инсап бар экен, адилеттүүлүк бар экен. Айтат, адамдардын баары эле шашылып эле жүгүрүп баратышат. Кайда баратат булар? Пайгамбар келиптир, пайгамбар келиптир. Меккеден келиптир, Мединага келиптир. Мен деле барайынчы деп эле кошулуп барып ошолордун арасында. Көрөйүнчү ким деген экен деп. Мындай узактан карадым дейт, жүзүнчү. Жана аныктадым дейт, аябай. Бизде момундун парасаты деп коет. Иттaqu farasatал mu'min fa innahu yara binuril ilm binurилля. Момундун парасатынан сактанып тур, этият бол. Анткени бул имандын нуру менен көрөт. Алланын нуру менен көрөт дейт. Кандай болбосун? Кээ бир адамдар айтып коет, мына жүзүн карачы, мынанын көзү жаман эмне. Мунун этиятта, мунадан бул жакшылык күтүп болбойт деди. Аркаңан бычак сая турганга окшойт, мына кара. Бул адамдык түрү суук, көрүп эле айтып коет, мунун түрү суук экен депчи. Кандай болбосун? Абдулла ибн Салам радыйаллаху анху пайгамбарыбызды бир көрөйүн деп, жүзүнө көз салып, карап турдум дейт. Карап турдум да, кандай адам экен депчи. Аныктапчы, эксперт кылып туруптур да. Ушундай чечимге келдим, бул жалган жүзгө окшобойт дедим. Бул жалган жүз окшобойт. Жалган сүйлөбөйт.
Bunun жүзі айтып тұрады. Жалғаншы еместігін жүзі айтып тұрады дейді. Әлбетте, пайғамбарлардың имамы болса, пайғамбарлардың пайғамбары болса, конечно. Анан пайғамбарыбыз бірінші елге қайырылғанда ең алғаш құлағыма кірген сөз ұшы болды дейді. Пайғамбарыбыз Мединаға келіп, адамдар топталып қалған. Я айюханнас, ей адамдар, афшус салам, саламды тарқат қыла, жайылт қыла, салам беруіне. Ассаламу алейкум ва рахматулла, сөз тарқат қыла. Афшус салам, ва ат'аймут таам, тамақ жедіргелі адамдарға. Қол ашықты қылып, берешенділік қылып, тамақ жедіргелі дейді. Василул архам, туғаншылық мамилені бекем тұтқыла, бекем қармағыла. Қадырлаваса дағы, білбесе дағы, сені барықтаваса дағысы, саңа келбесе дағы, саңа саламдашпаса дағы, кейдер туғандар ұшындай болып қалады. Бөлелер бар, ата менен, ене менен, тайкелер, жана башқалар менен. Пайғамбарымыз айтады, василул архам, туғаншылық мамилені бекем қармағыла. Түшінгенге дағы, түшінбегенге дағы. Досташқанға дағы, дұшмандашқанға дағы. Туғаншылық мамилені бекем қармағыла. Вассаллу биллейли ваннасу ниям. Адамдар ұқтап жатқанда түндесі намаз оқуға деді да. Тадхулул джанната биссалам, бейішке саламатшылық, амандықта кіріп кетесіңдер деді. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай баалулықтарды айтты. Құрметті ағай мұсылман бір туғандар, демек бұл бізден мәжілісіміз, сауағымыз оңолу жолына түшкен. Ким иманымды, ишенимимди оңдойм десе, ибадатымды оңдойм десе, пейилимди, мүнөзүмдү, ниетимди оңдойм десе, жашоо тиричилигимди алды берди, мүнөзүмдү оңдойм десе, ошолорго сабак бул. Оңолом деген эркек аялдарга ошолорго сабак. Алла менен мамилемди оңдойм, Куран менен мамилемди оңдойм, Пайғамбарым Мухаммад алейхиссалам менен мамилемди оңдойм дегендерге, ахиретимди оңдойм дегендерге ошолор үчүн сабак бул. Андыктан кышкы мезгил, азыркы айткандай, сооптун сезону, илимдин дагы сезону, ибадаттын дагы сезону, дааваттын дагы сезону. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир сахабасы, Аллаху акбар, даи эле, мутааллим, муаллим эле, закир, музакки эле. Мындайча айтканда ар бири сахабалардын эркеги аялы акыйкатка, Аллага, бейишке, ахиретке чакыруучу болчу. Ар бири илим алуучу, илим үйрөтүүчү болчу. Ар бири ибадаткөй, ички дүнүйөсүн тазалоочу болчу. Демек, даават, илим, зикр бул биздин туугандар негизги максатыбыз ушул. Ар бир мусулман жакшылыкка чакыруучу болсун, ар бир мусулман илимдүү болсун, ар бир мусулмандын ички дүнүйөсү таза болсун. Ушу максатка жетиш үчүн биздин мээнетибиз. Андыктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды карап түздөнөйлү, пайгамбарыбызга окшошойлу, артынан ээрчейли, күн сайын пайгамбарыбызга канчалык жакындасак, канчалык окшошсок, ошого биз аракет кылайлы. Ошого жараша Алланын тарабынан бизге жардамдын эшиги, берекенин эшиги, хидаяттын эшиги, сооптун эшиги, даражанын эшиктери ачылат туугандар. Алланын колдоо эшиктери ачылат. Казынасында чексиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мамиле кылганда ар бир адам менен душманга кандай, акылы жокторго кандай, мусулмандарга кандай, илимдүүлөргө кандай, илимсиздерге кандай, аксакалдарга кандай, жаш балдарга кандай, бардыгы менен өзүнө жараша мамиле кылат эле. Бирок мамилесинин негизги багыты жумшактык, туура түшүндүрүү, жакшылык каалоо, анын туура эмесине чыдамкайлык менен туура кабыл алуу дайралчу.
muamalatuhu sallallahu aleyhi ve sellem ve husnu siyasatihi ve madaratuhu linnas ala muhtalifi tabakatihim ta'lifan lahum. Mına bizden tema. Tuğandar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mamilesi, çıraylı anın sayasatı, adamlar menen bolğon süйлөшүүлөрү ар кандай тармактагы адамдар менен алардын жүрөктөрүн тартуу максатында акыйкатка аларды мейил кылуу жумшактык менен сөздө дагы абалда дагы. Риваят кылынат Абу Хурайра радıyallahu anhudan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal Ra'sul akl ba'del iman billah at-tavaddud ilen nas. At-tavaddud ilen nas. Allah'a iman keltirgenden keyin эле акылдын башаты адамдарга сүйүү арноо, мухаббат тартуулоо, адамдарга жакшылык берейли. Колубуздан ушу бир сом бере албасак дагы, нан бере албасак дагы, тамак бере албасак дагы, кийим-кече бере албасак дагы, биз аларга сүйүү бере алайлы. Мухаббат берейли адамдарга. Адамдарга мухаббат тартуулайлы. Жүрөктөн алгандай деген, жүрөктөн жакшылыкты каалайлы. Жүрөктөн жакшы көрөйлү деген маани. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, Аллага иман келтиргенден кийин эле акылдын башаты, акыл каерден башталат? Адамдарга жакшылык каалоо, адамдарга сүйүү арноо. Пайгамбарыбыз ва кана юдари суфаха, акылсыздар менен, акмактар менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт эле. Акмак. Акылы ким? Алар менен да эмне үчүн? Лиякуффа ан гаилатихим ва шаррихим. Алардын жамандыгынан сактаныш үчүн, токтотуш үчүн, жана алардын ушул оройлугунан токтотуш үчүн, жана аларды ва ястамилухум ва яжлибу кулубахум нахва садат ва рашад, тууралыкка, оңолууга алардын жүрөктөрүн мейил кылып тартуу максатында. Бунун акылы жок, кереги жок бул. Бул тигиндей копол, орой, жаман деп, жок, андай кылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондойлорго дагы, буларды акыйкатка мен бурайынчы, оңолуу жолуна бурайынчы деп Пайгамбарыбыз мээнет кылат эле. Айша радıyallahu anha енебизден айтат: "Анна раджулан истазана аля наби саллаллаху алейхи ва саллям." Bir kişi Peygamberimizden ruhsat sorap geldi deydi. Felemma ra'ahu qal, Peygamberimiz kim ekan dep görgöndө anan aytıp turdu. Bi'sa akhul ashira ve bi'sa ibnul ashira. Bul urunun bir eng jaman adamı o depçi. Peygamberimiz. Ol içinde öyle akmak adam eken, jaman adam eken. Oşol ruhsat ekan dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ruhsat soragan dedi. Felemma celasa, oturganda تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. Peygamberimiz ağa manayın жарык кылып учураштат. Болбосо жаман адам, бузуку адам. Ошого дагы эмне кылып атат? Жылмайып учурашып атат. Ошого копой мамиле кылып кетирип жүргөн жок. Баягындай да аны акыйкатка, оңолуу жолго тартуу максатында ага жылмаюуну сунуштап атат. Ага сүйүүнү тартуулап атат. Эмне үчүн? Ушуну тартыш үчүн. Bir rivayette gelet, "Felemma dakhala alana lahul kalam." Kaçan al girip kelgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa jumşak söz menen aytты. Ağa çen aytты эле, бул адам жаман адам эле. Bir jumşak söz menen baştaldı. Felemma intalaqa ar-rajul, kaçan al kişi ketkende qalat, Ayşe enemiz aytıptır. "Ya Rasulullah, siz bayağı kişini görgende falança mınday деген sözdü ayttınız go. Бирок Kaçan canınızga gelgende başkaça mamile kıldınız go. Jumşak mamile, jılmayıp mamile kıldınız, mınday kıldınız endi. Ayşe enebizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ya Ayşe, mata ahittini fahhaşan. Kaçan sen meni uşunday bir avirsiz dep gördün mü meni? Avirsiz iş kılganımdı gördün mü? Je uşunday kelişim, ушундай мамиле кылганымды көрдүңбү? Жок, айтты: "Инна шарран нас манзилатан индаллахи яуман кияма, ман таракахун нас
ittika'a şerrihi. Allahu akbar. Ertegi kıyamet günü adamlardan en jamanı, inne şerran nas, Allah'ın aldığında en jaman adam, darajası en tömen adam, en jaman adam kim болады eken? Man tarakahun nas ittika'a şerrihi. Adamlar onu taşlap koygan jamandığından saktaniş üçün. Jamandığından saktaniş üçün. Sözü jaman, işi jaman. Ya koyça uşun menen eme, mamile kılbayla koyunça. Peyli jaman, aldayt, ya çağımçılık kılat, içi tar, jala jabat. Ya koy aynadan, bunu ben jön ele özüm jolmen jaşayınçı. Demek adamlar anın jamandığından saktaniş üçün anı taşlap koya turgan bolsa, tuğan bilip koy, erте kıyamet günü Allah'ın aldığında en jaman adamı şu ekan. Bir rivayatta ittika fahşihi, al uyatsız anın günösünün kesepeti dağı mağa tiybesin dep saktaniş üçün taşlap koygan deydi. Li ajle ittika qubhin qawlihi ve fi'lihi, anın sözü, işi ушундай жаман, ошодон сактаныш үчүн таштаган. Кандай болбосун баягы киши айтылат эле ахмак, фасидун акыл, акылы бузулган киши болчу, ахмак адам эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал менен орой сүйлөшкөн жок. Ал менен ошо ахмакка теңелип, ахмактык сөз менен жооп берген жок. Фахиш жаман сөз менен жооп берген жок. Ага сөздү жумшартты. بل ألان له القول لم يقابله النبي صلى الله عليه وسلم بغلظة وفحش وسلك معه مسلك المدارات. Ağa qanday qıldı? Ağa jumşaq mamile menен ушундай маселе кылды. Муна бизге үйрөтүп атат да. Бул жашообузда бүгүнкү күнү бизге аябай керек болуп калды. Бүгүнкү күнү соцтармак, нервтер жука, ушак жала күнү ушундай басып калган, ушундай коркунуч ыйманды алдырып берип, ажырап кала турган учурда жашап атабыз. Ыйманды сактоо, жакшылыкка чакыруу бүгүнкү күндө колуна чок кармагандай. Ошон үчүн туугандар, этияттанышыбыз керек өзгөчө ушул учурларда, биз ыйманыбызды сактайлы, пайгамбарыбыз кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылганга аракет кылайлы. Анткени пайгамбарыбыз бизге ушул нерсени алып келип аманат катары таштап кеткен. Жөн өз эле кылып кетип калды, болуп бүттү эмес да. Ал үлгү да. Анын осуяты, насааты, жолдомолору, таалими, эң акылдуу инсандын таалимдери. Бул жерде аалымдарыбыз айтат, ушул хадис негизги хадис болуп эсептелинет. Жана бул وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُدَارَاتِ الْمَطْلُوبَةِ وَبَيْنَ مُدَاهَنَةِ الْمَذْمُومَةِ. Neden? Mudarat деп koyat tuğanlar, al ne dese, bazli dünya li salahi emri dünya aviddin. Dünyanın sarpto. Dünyada neyiniz var sizden? Akçanız var, sarptadınız. Neyiniz var? Tiliniz var. Neyiniz var? Küçüğünüz var. Emniyeniz var. Akılınız var. Neyiniz var? Tecrübanız var. Kıska emniyeniz dünyada olsa, şunu dünyanı oңdoş üçün. Dünyanı oңdoş üçün. Жана динди оңдош үчүн таштаганда мударат деп коет. Сарптаганда. Так, же болсо салаху дунья ва дин маан экөөнү тең оңдогондо. Макулбу? Wa min zalika al-bazl, ал ошол мударат деген сөз эмне экен? Кантип биз динибизди оңдойбуз? Канткенде биз дүнүйөбүздү да оңдойбуз? Жашоо тиричилигибизди да оңдойбуз. Аз эле жашайбыз да. Кээ бир адам аз эле жашайт. Бирок машаккатта, кыйынчылыкта, күнөөдө жашайт. Кээ бир адам аз эле жашайт, бирок рахатта жашайт. Ынтымакта жашайт, сыйда жашайт, урматта жашайт. Макулбу, такыбалыкта жашайт. Бул кандай айырма бар да. Бирөө убактысын мечитте өткөрүп атат. Бирөө убактысын кумарда өткөрүп атат. Аракканада өткөрүп. Экөөнүн айырмасы чоң таксыр. Бирөө убактысын бирөөнү ушактаган менен убара. Бирөөнү жамандаган менен убара. Бирөөнүн аркасынан түшүп алып айыбын издеген менен убара. Бирөөгө жала жапкан менен убара. Ошо менен бирөө Аллахын эстеп, башкалардан тилин тартып, сүйлөсө башкага жакшы сөз сүйлөп,
адалдан таап, адалдан менен жашайын деген экөө тең болушу мүмкүн эмес. Жер менен асмандай айырмасы бар булар. Ошол мударат деп коет экен. Булар дүниені сарптоодо отпойбуз, ошо сарптоодо эмне десе линул калам. Алам адамдарга бере турган нерсебиз, биз туугандар жумшак сөздү берейли. Жумшак сөздү тартуулайлы. Ва таркул иглад фил каул ва рифq бил жахил фит та'лим. Жана сөздү оройлукту таштайлы. Копол, оор сөздү сүйлөгөн, күрөз сөздү сүйлөгөн, адам жүрөгүн ренжите турган, оорута турган сөздү таштоо дейт. Мына. Жахилдерге таалим берүүдө жумшак мамиле кылуу. Ал эсеге эчтекени билбейт да. Намазды деле билбейт, иманды деле билбейт. Сиз машалла иманды билесиз, намазды билесиз, Куранды билесиз, хакты билесиз, акыйкат эмне, жалган эмне, дүние эмне, ахирет эмне сиз түшүнөсүз. Эми тигиге эгерде надан жахил болсо, ага таалимде жумшак болуу дейт. Ва рифq бил фасих фи нахи ан фи'лихи. Бузуку адамды бузукулугунан токтотууда жумшагыраак бол. Катуу токтотсоң, сага күчү жетпесе макул деп коет, бирок уланта берет. Күчөтүшү мүмкүн да, азайтпайт ал. Эгерде күчү сен менен тең болсо, сага каяш айтат, сенин күчтүү болсо токмок жейсиң да. Эгерде сен орой токтото турган болсоң, катуу токтото турган болсоң, бузуку адамдын бузукулугунан токтоткондо жумшактык менен, сунуш менен, түшүндүрүү менен, боорукерлик менен, ага күйүп, ага райымдуулук менен, аны какпай, жана акылдуулук менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акылдуулук менен, суроо жооп менен түшүндүрүп кайтырып коет эле да. Айша энебизден марфу хадис бар. Инна Аллаха амарани би мударатин нас кама амарани би иqamatil фараид. Алла Таала буйрук берди мага дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кандай фарыздарды тургузганга буйрук бергендей эле, азыркындай адамдарды оңдоого, дүнүйөсүн дагы, динин дагы оңдогонго кодо ушундай буйрук берген. Ибн Адиден риваят бар, Табараниде келет. Мударатун нас садака. Адамдарга ошондой жумшак сөз сүйлөп, аларды жакшылыкка чакып, жамантан кайтарган, мындайча айтканда камкорлук кылган, мейлиби? Бул садака деп айтты. Бул садака деп айтты. Эми мудахана деген сөз бар. Мудахана деген сөз не десе, фахия базлу дин ли салахи дуния. Бул коркунучтуу нерсе, бул жаман нерсе. Кандай? Динди сарптап атасыз дүние үчүн. Динди курбанчылык кылып атасыз дүние үчүн. Ушу дүние үчүн динди сата турган болсо, дүние үчүн динди курбан кыла турган болсо, бул мудахана, бул өтө жаман нерсе. Алла Таала пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга Кур'ани Каримде «Вадду лау тудхину фаюдхинун». Алар ушуну каалашат эле. Мудаханатты каалашат эле. Кош көңүлдүк. Дүнүйөгө зыян болсо чыйпыйы чыгып кетет. Динге зыян болсо эч нерсе болбойт. Динге кичине жакшылык болуп калса сүйүнбөйт. Дүнүйөгө жакшылык болсо той кылат. Жок. Мындай болбойт. Амр ибн Ас радийаллаху анху айтат: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه على شر القوم. Пайгамбарыбыз ошо кайсы бир элдин эң жаманына дагы ошол жакшы жүзү, нурлуу жүзү менен жүздөнөт эле. Yata'allafuhum bidalik, ушу менен алардын көңүлүн көтөрөт эле. Аларды өзүнө тартат эле дейт. Тирмизи шарифте келет. Ошондуктан туугандар 6 дереже бар. Оңолуунун жалгыз нускасы бар. Дүние ахиреттин толук бактылуусуна жетүүнө жалгыз эле жол бар. Эки дүнүйөдөгү ийгиликтин жалгыз гана кепилдиги бар. Ал кайсы? Ар бир мусулман сөзсүз билсин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге алып келген кудайлык эрежелер,
жолдомолор, тыюлар, буйруктар, чечимдер, насааттар, таалимдер ошону бекем карманууда гана. Башка анын жолу жок. Биздин бардык акылыбызды топтосок пайгамбарыбыздын акылына жетпейт. Bunun бардык данышмандар, акылдуулардын талабы, жүрөгүндөгү эң сөзү, арманы, арзуусу ушулар. Эгерде кимде бир Алла Таалам акылмандык берсе, данышмандык берсе, анын өзү кичине нормальный адамчы. Ал билет кайсы жакшы иш, кайсы жаман иш, ошонун туу чокусунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген таалимдерди. Бул ойчулдардын, акылдуулардын негизги максаты. Албетте, биздеги шариятта жоопкер кылып койгон, мукаллаф кылган бул негизги нерсе акыл. Эгерде адамда акыл жок болсо, ал арам адалга жооп бербейт кыямат күнү. Бирөө айтып калат, буларды бирөө кылабы кылбайбы? Бизге кызыктырбайт кылабы кылбайбы? Биз бу жерде мен кабырымды оңдойм, ахиретимди оңдойм. Алланын алдында жүзүм жарык болсун. Адал менен арамды ажыратып билип жашайын. Дүйнөдө бактылуу болоюн, бейишке киремин деген адамдарга биздин сөзүбүз. Нар жактан аткарабы, аткарбайбы, ал экинчи суроо. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аманатын айтып, угуп, түшүнүп, аткарууга аракет кылган адамдар. Ошолор үчүн биздин мына сунуштарыбыз. Буну жакшы туура түшүнүшүбүз керек. Ким өзүнө ырайымдуулук кылса, өзүнүн келечегин ойлосо, келечек деген калган жашоосу менен чектелбейт. Түбөлүктүү жашоо менен бүтөт. Ахиреттеги. Ошол келечек. Ушуну ойлой турган болсо, анда ага мынакей жол. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жана шариятын Меккедеги мушриктер сөлөкөткө сыйынган, бутка сыйынгандар, бул акылы кетип калды дейт эле. Мажнун дейт эле. Сыйкырланып калганбы дейт эле. Куран сыйкыр, бул сыйкырчы деп Алла субханаху ва таала Куран-ы Каримде ачык айкын кагып койду. Араптар, силердин тилиңер өтө чечен, өтө кыйын тилде сүйлөйсүңөр. Алар акындар өтө күчтүү болчу. Өзгөчө пайгамбарыбыздын доорундагы акындар. Эгерде ушундай болсо, Куранда 114 сүрө бар. Бир сүрөнү алып келгилечи, эгерде бул пайгамбардын сөзү болсо. Бул пайгамбар токуган эмес, оюнан чыгарган эмес, бирөөдөн үйрөнгөн эмес. Бул калыс Алла Тааланын сөзү. Шек күмөнсүз. Эгерде силер шектенсеңер, фаату бисуратим. Анда бир сүрө алып келгиле кыйын болсоңор. Ин кунтум садикин. Эгерде чынчыл болсоңор алып келгилечи анда. Алып келе албайт. Ажиз. Адам мүмкүн эмес. Бардык адамзат биригип, Курандын бир сүрөсүндөй сүрө түзүшү мүмкүн эмес. Кандай болгон чакта дагы субханалла, динибиз тазалыкка чакырат тугандар, таза жашайлы. Баалуулукка чакырат. Ошо баалуулуктарды аткарып бааланайлы Алланын алдында. Баркталайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир топ сахабалары Меккеде иман келтирип, бирок ошол жерде аябай кыйынчылык көрсөтө бергенден пайгамбарыбыз аларга, иманыңарды сакташ үчүн Меккеден көчкөнгө уруксат берди. Кайка? Эфиопия. Кызыл деңиздин о бети. Мекке бул жакта, наркы бетинде Эфиопия. Хабаша деп коет. Ошол Эфиопиянын бадышасы христиан динди карманган, Инжилдин аалымы, Инжилге амал кылган Иса пайгамбардын алып келген динин негиз кылып кармаган киши болчу. Аны Наджаши деп коет эле. Бисмилlah. Наджаши ал-Бадыша. Меккеден кыйналып барышты, бир топ сахабалар көчүп барышты. Көчүп барганда
ал сахабалардын аттуу баштуу жетекчиси Джафар ибн Аби Талиб пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын абасынын баласы болчу. Анан аркасынан да кууп барышты булар. Меккедеги мушриктерчи. Мына биздин мекенди таштап, булар ушундай бир пайгамбардын аркасынан ээрчип болгондо дагы тиги падышага белекпекчилердин бардыгын алып барып, буларды бизге кайтарып бериңиз. Биздин элибиздин чыккынчылары, бузукулары депчи. Ал падыша да эң акылдуу экен. Бирок пайгамбарыбыз айтты, субханалла, Алла Таала вахий аркылуу билдирген, ошол падыша адилеттүү, барсаңар, мына ошол силерге жайпана берет. Мындайча айтканда убежище. Азыркы политический убежище болот, ар жака качып барып. Англия ар кимге берип атат го. Ошондой кылып кандай болбосун алар берет деди эле, ошол жака барышты. Анан кийин бергенден кийин иманын сакташ үчүн барган. Аркасынан түшүп алды, токтолочу мында сүйлөшүп эки жак тең угайлы көрөйлү деп. Анан ошол жерде суроолоруна жооп берип, эмне болду эле, кандай болду эле деп котормочу менен, алардын тили башка болчу, булардын тили араб болчу. Джафар ибн Аби Талиб радиаллаху анху ушул жерде акыйкат сөзүн айтты. Инна кунна кауман ахла жахилиятин на'будул аснам. Урматтуу падыша, биз ушундай коом элек. Биз ушундай надан жахилият доорунда, саватсыз караңгылык доорунда жашаган коом элек. Бутпарас сөлөккөттөргө сыйынат элек. Ва на'кулул майта, өлүктөрдү жейт элек. Биз өлүктөрдү жейт элек. Ва нa'тил фавахиш, аберсиз иштердин бардыгын кылат элек. Ва нақта ал архам, туганчылык мамилени үзөт элек. Ва нусиул жавар, кошуналарга жаман мамиле кылат элек. Ва я'кулул кави фина даиф, күчтүү биздеги күчтүүлөр алсыздарды жейт эле. Азыркы күндөгүдөй да. Кимдин акчасы көп болсо, кимдин күчү көп болсо, кимдин бийлиги күчтүү болсо, алсыздарды жейт эле. Дүйнөдө эмне болуп атат бүткүл дүйнөдө? Карасаңыз азыр. Алсыздарды жейт эле дейт. Так. Хатта ябасаллаху илейна расулан минна. Ушундай абалда жашап атканыбызда, караңгылыкта жараткан Алла бизге пайгамбар жиберди, өзүбүздүн арабыздан деди. Өзүбүздүн арабыздан эле. Ошо пайгамбар чыккан. Ал бир башка жактан келе калган жок. Биз тааныган ата теги маалым, өзү төрөлгөндөн тартып, ошо чоңойгонго чейин бардыгы көз алдыбызда ошону пайгамбар кылып Алла Таала жиберди деди. На'рифуху насабаху. Биз аны билебиз, ата тегин. Анын чынчылдыгын билебиз, аманаткөйлүгүн билебиз, тазалыгын билебиз. Ал бизди жалгыз Алла Таалага чакырды. Аллага чакырды, биз аны таухид, Алла Таалага жалгыз аны сыйынууга, ибадат кылууга, жана биздин ата бабаларыбыз ибадат кылып келген нерсени таштоого чакырды. Алладан башка ошо таштарды коюп алган элек, ошолорго ибадат кылгандан кайтарды. Таш, буттар, ва амарна бисидқил хадис. Ал келип бизди чын сүйлөгүлө деп буйрук берди. Чын сүйлөгүлө деп. Чынчылдыкты бекем кармагыла. Куткарат, жалган жок кылат деп. Чынчылдыкты бекем карма. Өзү өмүрүндө алдаган эмес. Ошон үчүн бизге дагы чын сүйлөгөнгө буйурду. Ва адаул аманати, аманатты бергенге, аманатты аткарганга буйурду деди. Ва силатур рахим, туганчылык мамилени бекем тутууга буйурду. Ва хаккул жавар, кошунанын акысын берүүгө буйурду. Ва каф анил махарим ва дема, мынал арам нерселерден, кан төгүүлөрдөн токтотууга чакырды. Ва нахана анил фавахиш ва шахадати зур ва акли малил ятим. Бизди ал пайгамбар уятсыз иштерди кылуудан тосту. Жалган күбөлүккө өткөндөн тосту. Жетимдин малын жегенден тосту. Буларды аткарбагыла, буларды кылбагыла депчи.
Ушу сөздөрдү дагы бир топ сөздөрдү Нажаши өздөрү суроо берген эле. Ал ким эле? Токтоп турчу деп Беркиден дагы сурады да. Бул ата тегинде бир бадыша болгонбу? Жок, бадыша болгон эмес. Анда бул пайгамбармын деп бадышачылыкты каалабай эле турат. Каалабай эле турат. Кандай эле тияк бияктардын баардыгын. Нажаши бул сөздөрдүн баардыгын угуп туруп анан айтты. Мархабан бикум ва биман жи'тум мин инди. Кош келипсиңер деди. Мен силерге кош келипсиңер дейм. Жана кимдин алдынан келдиңер? Ага дагы курсанчылык, коштук болсун деди. Пайгамбарыбызга айтты. Ашхаду аннаху расулуллах, мен күбөлүк беремин. Ал чыныгы пайгамбар экен деди. Ва аннаху аллади наджиду фил инжил. Аны биз инжилде окуганбыз деди. Инжилде да ушундай жазылган, акыр заман пайгамбары ушундай болот деп анын сыпаттары айтылган, анын кыла турган, чакыра турган иштери айтылган, анын ата теги чынчылдыгы, аманаткөйлүгү айтылган, кайерде туулуп, кайерге көчүп келип, кайерде отурукташып, бардыгы айтылган да. Ушунун баардыгын айтып атат бул, бадыш айтып атат, инсаптуу экен да. Ва аннаху расул аллади башшара бихи Иса ибн Марьям. Бул пайгамбар Иса ибн Марьям, Иса пайгамбар аны куш кабарын бизге инжилде айткан. Ушундай пайгамбар келет менен кийин депчи. Аны айткан дейт. Валлахи деди, Аллага ант дейт. Бадышанын сөзү. Лаула ма ана фи минал мулк. Аллага касам, эгерде мен мынал минал малик, мен мынал бадыша болбогонумда, бул жерде эми мамлекеттин башчысы болуп отурбаймынбы? Мен бадыша болбогонумда, ла атайту хада наби, мен сөзсүз ушул пайгамбарга бармакмын. Хатта акуна аналлади ахмилуна алей, мен эки бут кийимин көтөрүп алмакмын дейт. Ошо кызмат кылып эки бут кийимин көтөрүп жүрмөкмүн дейт. İmam Ahmad'ın rivayetinde, Tabarani'nin rivayetinde la ataytuhu hatta uqabbilana aleyh dep kelet. Sallallahu aleyhi ve sellem men sözsüz barat elem dagı paygambarыбыздын iki put kiyimin öğötelem degen. Putun emes, put kiyimin. Badışa aytıtat. Bu çınıgı paygambar depçi. Subhanallah, keyin o paygambarыбызга кабары келгенде дүниеден өттү депчи. O bir kança жылдан keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aябай кайгырып келгиле деп гайыптан жаназа окуган тиякта өткөн. Ал эми бул Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Мадинада туруп жаназасын окуган. Бир тууганыңар депчи. Кандай болбосун? Аксам ибн Сайфи булар болсо бир жамаат жиберет Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemге Muhammed деген пайгамбар чыгыптыр деп кабар укканда, алар келишет дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтышат. Биз Аксам ибн Сайфидин адамдарыбыз, элчилерибиз. Ва хуа ясалук, ал сизден сурап атат. Ман анта, сиз кимсиз? Ва ма анта, сиз вообще эмнесиз? Ва бима жи'та, эмнен алып келдиңиз? Ушу 3 суроого жооп берип коюңузчу депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Амма ман ана, эми жооп бере турган болсом, мен киммин? Fa ana Muhammed ibn Abdullah, men Abdullah'nın balası Muhammed'min dedi. Ve amma ma ana, emi ayta turgan bolsok, men emnemin? Fa ana Abdullah ve Rasulu, men Allah'ın kulumun birinci. Jana anın elçisimin. Ji'tukum bi kavlillahi ta'ala, Allah Ta'ala'nın sözünü alıp geldim sizlerge dedi. Kanday söz alıp geliptir? İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkari vel baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah Taala buyruk beret. Buyruk beret adilettүүлүккө, жакшылык кылууга, жакындарга жардам берүүгө жана тыюу санат. Әверсіз іштерден, күнөө іштерден тыйылған, тоң мойындық аша чабуудан. Яидукум, Алла Таала силерге насаат айтат. Лааллакум, мүмкүн силер тадаккарун, насаат кабыл алып каларсыңар, эсиңерге келерсиңер.
деген максатта Алла Таала 3 нерсеге буйрук берип атат, 3 нерседен тыюу кылып атат. Ушуну алып келдим силерге деди. İslam dindegi insaf деп коет, адилеттүүлүк. Insaf, ihsan, isar deydi. 3 termin var. Birincisi adilеттүүлүk. İslam dininin başatı ele адамгерчиликтин başı кайерден башталат? Адилеттүүлүктөн башталат экен. Андан төмөнү адилетсиздик, зулумдук бар го, буну айванчылык деп айтылат экен. Биздин динибизде ал айванчылык деп айтылат. Адилеттүүлүктөн ислам дини башталат, а бүтө элек ал. Бу ислам дининин башаты, силердин максатыңар болсо, биздики башы. Биз анын ар жагына жетейли, аз көрөйлү. Буну инсаф деп коет буну. Ихсан деген кандай? Ихсан бул адилеттүүлүктөн бир ступенька жогорку сыпат. Бир жогорку деңгел. Адилеттүүлүктөн. Адилеттүүлүк кандай болду? Мен сизге бердим, сиз мага бердиңиз. Бул адилеттүүлүк болду. Макулбу? Эми ихсан кандай? Сиз мага берген жоксуз, мен сизге бердим. Бул бир даража бийик турат бул. Siz meni çakırdınız. Ben sizni de çakırıp koydum. Bu adalettүүлük. Akıl, salam verdiniz. Salam verip koydunuz. Adalettүүлük. Жақшылық kıldım. Жақшылық kılıp koydunuz bana. Bu adalettүүлük tuğan. Bu adalettүүлük. Birok men buga жақшылық kıldım. Bu bana kılgan yok. Bu ne? Adalettүүлükten jogor. Bu ihsan. Bu ihsan. İsar kanday? İsar Allahu Akbar. Bu İhsandan keyin dagы bir stupенька жогору да. Сахабалар ошол жерге жеткен да. Адилеттүүлүктү бүтүп, ихсанды бүтүп, наркы этажга чыкты, алар кайсы? Исарга чыкты да. Исар деген мындай. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Өздөрү ачка болуп башканын курсагын тойгозгон дейт. Ихсан мындай болот. Өзүм курсагым ток. Анан bunun курсагын тойгозсоңуз ихсан. Өзүңүз ачка болуп, ошого муктаж болуп туруп, өзүңүзгө иштетпей башкага берсеңиз, бул исар. Bunday адам дүйнөдө бар жок. Тарыхта сахабалардай адам келген эмес дүйнөгө. Пайгамбарлардан кийинки эле адамзаттын эң улуулары сахабалар. Аларды Кур'анда Алла Таала өзү мактаган. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Өзі мұқтаж болып тұрып та, ачка болып тұрып та, мақұл бу? Башқаның қажетін бүтірген, башқаны жоғары алдыға көтөргөн мына сахабалар болған. Бұл көптеген оқиялар бар. Bir қонақ келіп қалады, бисмилlah. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қонақ келіп қалғанда айтат эле. Ким алып кетет деп. Бияқтан бирөө турат. Буну мен алып кетем үйгө. Бол сен алып кете бер. Да қонақтар келет. Bunu kim alıp ketет? Азыркында эмес да гостиницаларды издемей. Жок. Мечитке келет эле, алып кетет эле. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Коноктун акысы 3 күн деген. Конок келдиби? 3 күн караганга биз милдеттүү экенбиз. 3 күн деген эшикти ачып коюп, ана жолуң деп койгонго акыбыз бар. 3 күнгө чейин антип айта албайбыз. 3 күн мусулмандардын иманынын талабы, din talabı bizde madaniyat bul. An alıp kelip çöntөгүн шыпырмай bizde madaniyat эмес. Учурда кыйын алып келип калган болсо, так деп көрдү да нар жак бер жактан, о, конкретно шабашка түштү деп, канча өзү 1000 сомдон эле гостиница киргизип аткан. 2000 сом. Жок азыр каяктан. Сезон болуп атпайбы? Жок, бул ислам маданият эмес бул. Ислам маданиятын караңыз. Мына кафе, сафе, гостиница, пастиница мындай болгон эмес. Кандай болгон? Барды үйүнө алып кетип коет эле. Тияк алып кетип коет эле. Мейли, башка жакка өтпөйлү. 3 күн милдетпи? 3 күндөн кийин дагы кетпей туруп калса, андан кийин сиздин мойнуңузда милдет эмес да. Каласаңыз мейли, дагы эле тойгозуп, дагы эле карап койсоңуз боло берет. Бирок укугуңуз бар, эшикти ачып туруп, жолду көрсөтүп койгонго. Жол биякта депчи. Мейли, кайсы сөздөн кетип аттым менен мен башка жакка өтүп кеттим сиздер менен. Аллахумма салли ва саллим. İnsaf, ihsan, isar. Unutmayız inşallah. Biz аларды андай кыла албасак деле угуп кое береличи хотя бы. Ушуларды кылган адамдар болгон экен депчи.
Хотя ошол адамдар, ушундай адамдар, биздин алдыдагы адамдар, биринчи саптагы адамдар, үлгү ааламдагы инсандардын берметтери ушундай болгон экен деп хотя бы угуп кое берели. Ана кимге Алла Таалам товфик берсе, кичине кылып койсо, Аллаху акбар даража. Аллаху акбар даража. Анан тиги сахабаны айтып атпаймынбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгендерге, кээ бирлерге теле 5 кишини алып кетет, 10 киши. Эң көп Абу Бакыр алып кетчү да. Абу Бакыр Сыдык. Бир сахаба үйүндө бала чакасына жеткенде тамагы бар экен. Конокко ким алып кетет? Мен алып кетем. Үйүнө барды. Үйүндө айтты аялына, кеше тамак барбы конокко? Аз эле бар. Биз жесек, бала чакабыз менен жесек, конокко жетпейт. Конок жесе, биздин бала чакабызга жетпейт. Анда мындай кылайын дейт. Ал убакта эми чырак коюлчу да. Мына конокко тамак койгондон кийин сен чыракты оңдомуш болуп өчүрүп коесуң. Дагы биз жебей турабыз, конок курсагын тойгозуп алсын дейт. Өздөрү ачка уктаган, коноктун курсагын тойгозуп уктаткан да. Мынандай сахабалар болгон туугандар. Эми караңыз, өзү кажет өзүндө деле бар, муктаж деле бар. Ошентсе дагы экинчи адамдын кажетин алдыга коюп аткан. Аллаху акбар. Мен дайыма мисал келтирем да. Бул нан меники. Менин курсагым ач. Bunun da kursak aç. Бұл нан менікі. Өзім жесем болады, болды. Мен ақым. Бирок сахабалар болса қандай? Менің құрсағым ач. Бұл нан менікі. Бұны да құрсақ ач. Бұны бұға беріп атат да. Өзі ач болып тұрыпчы. Эми сіздерге суроо берейинчи. Өзі тоқ болса ошо сахаба. Бұл нан ошонуку болса береби бербейби? Ушуну айтып атам, сурайын. Ач болып бере алған. Құрсақ ач ушу жегенге қарап тұрып, бирок бунун кушу құрсағы тойса экен. Ушунун кажети бүтсө экен. Ушу рахаттанса экен. Деп ушуга берип аткан бул не деген кеп? Согуш майданындагы окуя. Бир сахаба, мен өзүм тайкемди издеп барып калдым дейт. Тиякпай калып согушта билесиздер да. Бирөө жаракат, бирөө өлүп атат, бирөө кыйкырып атат, бирөө демин чыгарып атат, ушундай болуп атат. Мен тайкемди издеп барып калдым дейт. Мүмкүн өлө элек болсо суу берип калайын депчи. Алып барып эми күнүбүз ысык, акыркы өлүм төшөгү. Тайкесин таптыр. Таап тайке менен сууну берейин десе, эми ичейин десе, нар жакта бирөөнөн үн чыгыптыр. Ой, кыйналган го, суу барбы депчи. Тайкеси айтып, токто, мен абалым түзүгүрөөк. Сен ошого барчы сууга. Тезирээк алып өтүп кетпесин. Бара кой. Деп ага барса, берейин десе, нар жактан дагы бир үн чыгыптыр. Азыркындай эле. Ал айтыптыр, жөтө мен деле жакшы элем. Балам, тигиге бар. Ага бара кой, тез бара кой деп. Ага барса, дагы бирөөнөн үн чыгыптыр, төртүнчүсүнөн. Азыркындай, ыйылдап кыйкырып, акыркы өлүм төшөгү. Ал үчүнчүсү дагы айтыптыр, балам мен жакшым. Анага бар, төртүнчү ошого бар. Ага барса, ал өтүп кеттир. Тайкесине келсе, тайкеси өтүп кеттир. Наркысына барса, анысы өтүп кеттир. Наркысына барса, бунусы өтүп кеттир. Ай, туган, адамдын көзү чачырап атканда, ошол учурда дагы экинчи адамды ойлогон сахабалар эле болгон. Ал учурда адам өзүн ойлойт. Андай учурда. Азыр андай учурга жете элегенде биз өзүбүздү ойлоп атабыз го. Ал учурдагы совсем ал. Атаңды да ойлобойсуң, апаңды да ойлобойсуң, аялыңды да ойлобойсуң, бала чакаңа ойлобойсуң. Булар ол ата энеси бала чакасы эмес. Бул иман. Бул не экен? Мына имандын даамын тарткандар ушулар эле. Ушулар үлгү эле. Ошо мен башында айтып атпаймынбы? Буларды эми карап окшошконго аркасынан ээрчигенге эми билбейм го, бирок хотя бы угуп кое берели депчи. Ушундайлар бар экен деп. Кандай болбосун туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, мына мен силерге алып келдим. Адилеттүүлүктү Алла Таала буйрат, адилеттүүлүккө. Так, андан кийин кайсыга? Ихсанга буйрат. Анан туугандарга жардам берүү, аларга берүү, зекетиңизди. Туугандар муктажбы? Ошого чыгарып бериңиз, зекет фарыз таксыр. Бербесеңиз күнөөкөр болосуз. Өтө чоң күнөөкөр болосуз. Ошон үчүн зекетиңизди чыгарып, кайсы тууганыңыз карызга баткан болсо, муктаж болсо, ошого бериңиз. Ошого бериңиз тууган.
өзі туғанға зекеттен башқа дағы мүмкін болса садақа, белек пекшені беріп тұрыш керек. Так, андан соң. Фақала, раддит алайна хадал қаул. Мұнал аятты алар айтышты. Да қайталаңызшы бізге деді. Бұндай ұққан емес та. Пайғамбар айтып, мен сілерге алып келдім Алланың сөзін. Инна Аллах я'муру бил адли вал ихсан ва ита'i зил қурба ва янханил фахшаи вал мункар вал бағи я'идукум ла'аллакум тадаккарун деген. Қайталаңызшы деді. Қайталап оқып берді. Оқып берді. Ошонда анамлар айтты. Аллаху акбар деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан насабын сұрады. Насабын сұрағанда сұраса, пайғамбарымыз ата тегі улуу, шарапаттуу ата тектен закиян насаб васатан фи мудар ай шарифан дейт. Ана варама илейна би калимат қад самиянаха фаламма самияхунна аксам. Бұлар ошо барған елчилер угуп, кайра келгенден кийин аксамга угузганда анан айтты. Охо, бұл кереметті құлық мүнөзгө чакырган адам екен. Жаман нерселерден тыйган адам екен. Силер ушул иште башында болгула, бул иштин куйругу болбогула деді. Демек ушу диндин башында тургула. Факуну фи хадал амр руусан ва ла такуну фихи аднабан. Анын куйруктары болбогула деді. Кандай болбосун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген ар бир нерсесин ойлосоңуз акыл кабыл ала турган. Ачык айкын бул адамга сөзсүз пайдасы тие турган нерсе алып келген да. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ушундай илим берди. Илимди кең берди аябай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам түшүнүгү да өтө терең эле, илими да өтө кең эле. Алла субханаху ва таала пайдалуу улум илимдерди бардыгын пайгамбарыбыздын жүрөгүнө топтоп койгон эле. Кандай жактан илими болбосун, ошол илимдин эң пайдалуусу, эң толугу, эң жогорку даражасы Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүндө болчу. Кур'анда айтат: "Ва анзалаллаху алейкал китаба вал хикмата ва алламака ма лам такун та'лам ва кана фадлуллахи алейка азима." Алла Таала сага китепти жана хикматты түшүрдү, жана сага үйрөттү сен билбеген нерсенин баарын. Ва кана фадлуллахи алейка азима, сага Алланын айкөлдүүлүгү улуу болду дейт. Алла Таала сага китепти түшүрдү, Кур'ан, хикмат. Хикматтан бул жерде мааниси эмне? Кур'андын сырлары. Кур'андын сырлары. Кур'анды түшүрдү жана Кур'андын сырларын түшүрдү пайгамбарыбызга. Аллаху акбар. Же болбосо Кур'анды түшүрдү жана Кур'андын тафсирин түшүрдү. Кээ бир алымдар айтат, Кур'анды түшүрдү жана хадисти түшүрдү. Хикмат. Же болбосо данышмандыктын өзүн түшүрдү. Кандай болгон чакта дагы мынакей ушундай деп айтып атат, жана сен билбеген нерсени ма деп коет. Араб грамматикасында ва алламака ма лам такун та'лам, ма бардык улумду камтып алат да. Бардык илимди камтып алат. Ошону сен билбеген бардык илим бар эле го. Дүйнөдө канча нерсе сен билбейсиң да. Мен буну билбейм, дүйнөдө билбеген көп да. Ошонун бардыгын сага берди деп койду мына. Элестетип көрүңүз. Дүйнөдө мисалы бир эле илимди мен билбейм да. Мен билбегеним көп да. Түшүндүрө алдымбы? Караңыз, мисалы мен 10 илимди билем, 1000 илимди билбейм. Мен өзүм алам. Сиз деле бир 15ти билесиз, калганын билбейсиз да. Бирөө 20, бирөө 100тү билет, калганын билбейт. Илим өтө көп. Ал эми пайгамбарыбыз айтат, канча билинбегени бар го дүйнө боюнча. Ошонун баарын сага билдирип берип койдум дейт да. Аллаху акбар. Эмне эчтеке калып атыр да. Аллаху акбар. Мынакей فهو صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله تعالى. Allah'ın mahluklarının barından en bilimli Muhammed Resulullah. Jana Allah'ını en жақын таныған Muhammed Resulullah. Бардығы да пайғамбарлар Allah'ını таныған. Бірақ en жақындан таныған, en güçlü таныған, en мықты таныған Allah'ını a'rafahum billahi ta'ala. Sahihayında gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İn atqakum ve a'lamakum billahi ana." Aytkan,
Силерден эң Кудайдан коркуучу жана эң билүүчү Алла Тааланы менмин деген. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам риваят, башка риваятта келет: "Ана арафукум билла." Мен силерге караганда Алла Тааланы эң жакшы таанучумун деп. Кандай болбосун, Алла субханаху ва таала ушундай илимдерди берип койду. Ибн Аббас радияллаху анхумадан риваят бар. Ал айтат. Бул риваятты Ал-Хафиз Абу Бакр ибн Айс риваят келтирет. Ибн Аббас радияллаху анхумадан قال لما ولد النبي Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан төрөлгөндөчү, قال في أذنه رضوان خازن الجنة. Бейиштин ошол жерде сакчысы бар да, аты Ризван. Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кулагына айтыптыр. Не деп? Абшир я Мухаммад. Кушкабарлуу болгон. Эй Мухаммад. Эмне менен? فما بقي لنبي علم إلا وقد أوتيته. Кайсы пайгамбарга Алла субханаху ва таала илим берип, илими калган болсо дагы берилбей, ошонун бардыгы сага берилди деди да. Караңыз. Ошондо төрөлгөндө кулагына айткан экен. Абшир я Мухаммад, кушкабарлуу бол. فما بقي لنبي علم وقد أوتيته. Кайсы нерсе пайгамбарга ошо илимден калган, пайгамбарларга илимден калган нерсе, бардык пайгамбарларга Алла Таала илим берди, ошонун бардыгын сага берди дейт. Мына сизге 124 миң пайгамбарга канча Алла Таала илим калтырган болсо, ошонун бардыгын не кылды? Мухаммад алейхиссаламга берди дейт мынаке. Fa anta aksaruhum ilman wa ashja'uhum qalban. Sen алардын, пайгамбарлардын баарынан эң илимдүүсү сенсин, жана жүрөгү эң баатыры сенсин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям илими эң көп экен, жүрөгү кандай экен? Эң баатыр экен. Сахихайнда келет, Бухари Муслимдеги Анас радияллаху анхудан риваят бар. Адамдар саалу Наби Алла саллаллаху алейхи ва саллям, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан адамдар суроо берип атышты да. Пайгамбарыбыз жооп берип атты. Хатта ахвабуху бил масала, яни аксару алейхи асила. Пайгамбарыбыздан суроо өтө көп берип беришти да. Анан Пайгамбарыбыз хаража зата йом, ошо күнү чыкты дагы, фасаидал минбарга чыгып факал салуни ла тасалуни ан шайин илля байянтуху лакум. Эмнени сурай турган болсоңор мен силерге ачык айкын айтып берем деди. Либой сурай бергиле деди да. Анан булар токтобой эле көп сурап койду да. Анан бир риваятта келет, ушул жерде турамынбы? Мен жооп беремин. Илля ахбартукум бихи ма думту фи маками хада. Ушул жерде качанга чейин турсам, мен силерге кабарын бере берем деп. Коом буну уккандан кийин унчукпай калды дагы, чочулап калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чото мындай неме болуп калышат депчи. Анас разияллаху анху айтат, оң жакка карадым, сол жакка карадым, фажаалту альтафиту яминан ва шималан. Карасам эле, факуллу раджул, ар бир киши өзүнүн кийимине башын чүңкөнүп алып ыйлап атты дейт. Андан кийин ошо бир киши келип калыптыр. Ал дагы келип анан, мага атаң туда деген сөздөр айтылат экен да. Факол алайты, я наби Алла ма наби. Мен атам ким деди. Пайгамбарыбыз айтты, абука Хузафа, сен атаң Хузафа. Бир айтты, мен атам ким, сен атаң паланча. Ушу суроону дагы береби? Мен атам баш жакшынакай бир суроо бер. Мен атам ким, мен апам ким. Пайгамбарыбыз ошон үчүн саллаллаху алейхи ва саллям кичине ачууланган ушундай болду. Ай, силер суроо бергениңерде ойлонуп суроо бергиле. Жакшы суроо илимдин жарымы. Бул жакшы нерсе. А бирок атайы сынап сурагандар болду да. Мен атам ким, мен атам атын билеби экен же билбейби экен депчи. Мисалы сиздер сурасаңыз, сиздер мен сурасам, мен каяктан билейин сиздин атыңызды? Мен сиздин атыңызды деле билбейми? Туурабы? Мен ушу ата энем ушунча суроого жооп берип атасыз, ана айтыңызчы. Мен авамдын аты ким? Мен авамдын кудасынын баласынын аты ким? Мен каяктан билейин нерсе ондайларды? Кичине суроону бергенде дагы өзүнүн жайы менен,
өзү керектүү нерсени бирок мындай сынаш үчүн, макулбу? Бирөөнү уят кылыш үчүн суроо берилбеш керек. Андайга кыямат күнү оттун жүгөнү салынат. Билбегенди сураган бул өтө жакшы. Мен билбейт элем, билип алайын деп. Бирок билип туруп атайын сынап, же болбосо башка немелер менен сынаган, бул болбой калат. Уят кылыш максатта башка неме кылгандачы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра ушинтип сурай бергенден айттай деп тур. Эмне деди? Умар разияллаху анху көрүп калды, айтты: "Радина билла раббан, ва бил ислами дину, би Мухаммад саллаллаху алейхи расулан, аизан билла мин суил фитан." Я Расулаллах, бизди кечириңиз. Биз разыбыз. Депчи. Айтты Алла Таалага роб экенине, исламдын дин, Мухаммад алейхиссалам пайгамбар экенине разыбыз. Алладан пана тилейбиз, я Алла. Алла Таала бизди фиттан жамандыгынан сактасын деп. Кандай болбосун? Субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Лам арака ал-йawm qat fil khayr wa shar, inni suwirat li al-jannatu wan-nar fara'aytuhuma duna hada al-ha'id." Allahu akbar. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бүгүнкү күндөгүдөй жакшылык менен жамандыкты мен көргөн эмес элем. Мага бейишта, дозокто көрсөтүлүп алып келди" дейт. Пайгамбарыбыз Мединада бейиш тозокто Алла субханаху ва таала көз алдына алып келип койду го. Мына дуалдын жанында. Дуалдан дагы бери дейт. Көрсөтүп койду го. Эми караңыз, урматтуу мусулман бир туугандар дейт. Ушунчалык илимге ээ болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да ушул мага жетет деп токтоп калбай Алладан сурады: "Робби зидни илма." Я Алла, мен илимимди дагы көбөйтүп бергин деди. Кара. Ушунчалык илимге ээ, ушунчалык илимге ээ, дагы илимимди көбөйтүп бер депчи. Пайгамбар саллаллаху ва лам я'муруллаху та'ala расулаху ан яс'алаху зияда мин шей илля зияда фил илм, минал илм. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ашыкча көбүрөөк илимден башка нерсени сураганга буйрган эмес да. Мен көбүрөөк жейин, көбүрөөк жашайын, көбүрөөк жыргайын, жок, көбүрөөк илим бер деп, илимге гана көбүрөөк сураганга буйрган экен да, башкасына эмес. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасында түндөсү, күндүзү ушундай кылып, түндөсү турганда дуа кылат эле: "Ла илаха илля анта, субханака Аллахумма ва бихамдик, астагфирука Аллахумма ли дамби ва ас'алука рахматак, Аллахумма зидни илма, Аллахумма зидни илма, ва ла тузиг qalbi ba'd hadaytani wa habli min ladunka rahma innaka antal wahhab" деп Sahih Müslim'de gelet. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндүзү кечинде өзгөчө тахажжудта турганда ушу дуаны кылат эле: "Ла илаха илля анта", сенден башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. "Субханака Аллахумма ва бихамдик", я Алла, сени мен арулаймын, сага мактоо айтуу менен биргеликте сени мен бардык айыптан таза экениңди баян кыламын. Алла Таала бардык кемчиликтен, бардык жетишсиздиктен, бардык айыптардан таза зат. Астагфирука Аллахумма ли дамби", я Алла, мен күнөөмө кечирим сураймын. "Ва ас'алука рахматак", сени мээримдүүлүгүңдү сураймын. "Аллахумма зидни илма", я Алла, мен илимимди көбөйт дейт. Не дейт? Илимимди дагы көбөйт. Аллаху акбар. Жана "Ва ла тузиг qalbi ba'd hadaytani", мага хидаят бергенден кийин жүрөгүмдү кыйшытпагын. Туура жолго салгандан кийин, я Алла, оң жака сол жака кылып кыйшытпагын, я Алла. "Ва habli min ladunka rahma", өз алдыңдан мага мээримдүүлүк тартуулагын. "Иннака антал ваххаб", өзүң сен тартуулоочусуң, суратпастан туруп. Ал-Ваххаб деп коет Алла Тааланын сыфаты, суратпастан туруп бергенди. Бул Алла Таала. Саттарап кой. Тирмизи риваятында Ибн Маджада келет, Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дуа кылды, туугандар: "Аллахумма анфa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar." Ya Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani.
Sen emнени мага үйрөтсөң, ошо аркылуу мага пайда бер. Мага берген илимиң аркылуу мага пайда бер. Дүнүйөдө дагы, ахиретте дагы пайдасы тие турган илимди, я Алла. Алламтани, мага үйрөткөн илимиңден мага эмне бер? Пайда бер. Кээ бир илим бар да, сыйкыр илими, бул арам илим. Сыйкыр илимин да алып келген Харут, Марут деген периштелер мына немедеги Бабылда, Бакара сүрөсүндө келет. Ошолорго алып келгенде, субханалла айтышкан. Бул фитна, бул сыноо. Эмне үчүн сыйкыр илими бар? Арам, Алла Таала бул илимди жаратпай эле койсо болбойбу деп. Же сыноо үчүн да. Анда сыналбай калбайбы? Бирок жаратат, мына сыйкыр, буга тийбегиле. Мына туура илим, ушуга киргиле. Мына черный магия деген бар. Бул арам, буга тийбегиле, бунун аркасында дозок бар. Мен силерди сынаш үчүн ушундай кылып атам. Мына ак илим бар, буга карагын. Мына ал аракты жаратып койдум. Чочкону жаратып койдум. Мына жерде ак суу бар. Жакшынакай замзам бар. Жакшынакай мына кой, төө бар, ат бар. Мынандай кылгыла. Сыноо үчүн болсо сыноо болбой калбайбы анда? Жакшылыкты, жамандыкты Алла Таалам жаратты сыноо үчүн. Сыналсын. Ошон үчүн акыл берди. Анда акыл бербей койгондо анда мейли анда. Акыл берди. Ошо экөөнү ажырата турган акыл берди. Так. Кайра келдик. Ва аллимни ма янфауни, я Алла, мага пайда бере турган илим бер. Биринчи эмнени үйрөттүң, ошодон пайда бер. Экинчи, эмне эгерде я Алла мага үйрөтө турган болсоң, мага пайда бере турганын эле үйрөт. Мага пайда бербей турган илимди үйрөтпө деген бир маани чыгат. Пайда бере турган илимди мага үйрөт. Жана илимимди көбөйт дейт. Илимимди көбөйт. Валхамдулиллахи ала кулли хал. Бардык абалда Аллага мактоо болсун. Бардык абалда Аллага эмне болсун? Алхамдулиллах аллади би ни'матихи татимму салихат. Пайгамбарыбыз жакшы абалда ушундай деп айтат эле. Алхамдулиллах аллади би ни'матихи татимму салихат дейт. Эгер кичине оор абал келип калса, кыйын, курсак ачка же болсо кичине мындай кыжалатчылык, анда алхамдулиллахи ала кулли хал дейт эле. Экөөндө тең алхамдулиллах, бирок жакшы абалда, курсагы ток учурунда, макулбу? Жакшы көңүл ачык абалда, анда алхамдулиллахи аллади би ни'матихи татимму салихат. Бардык мактоо Аллага болсун. Алланын нематы менен жакшылыктары, жакшы амалдар толуктанат. Так. Эгерде азыркында кичине нафске жакпаган, кыйынчылык, сыноолор келе турган болсо, жамандык жагынан, анда алхамдулиллахи ала кулли хал дейт эле. Бардык абалда Аллага мактоо болсун. Мен ва ауду биллахи мин хали ахлин нар. Мен Алладан пана тилеймин. Дозок элинин абалынан. Эмнеден пана тилейм? Дозок элинин абалынан пана тилеймин. Бисмилlah. 8 минут калды. Азангабы? Суроолор барбы экен? Мейли бир хадисти окуп неме кылайын. Сахи Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна Робби амарани ан уаллимакум ма жахилтум мимма алламани фи йауми хада." Алла Таала мага буйрук берди. Силер билбеген нерсеңерди мына үйрөтүүмө буйрук берди. Силерге үйрөтүүмө ушул күнү. Allah subhanahu wa ta'ala ففي كل يوم gün sayın Allah Teala peygamberimize ulum, maariflerdi berip turat ele da. Gün sayın. Peygamberimiz gün sayın algan ilimdi sahabalarga berip turat ele. Үйrөтүп турат эле. Демек, кайсы нерсеге алар муктаж болсо, кайсы нерсе көтөрө алса, кайсы нерсеге даяр болсо Алла Таалан айтып турат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын илимин угуп алыңыздар. Ва инна ахадан мин халқиллахи таала ла ястати ан юхита би абваби улуми расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам ва ла би анваиха бал ва ла ажнасиха. Аллаху акбар. Bir dağ adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ilimi tiyakta tursun, darvazasına dağı jakındabay. Bardıq adam zaten biri tiri turgan bolsa uçun. Uşunçalık elinde. Anı kurçava albaydı hiç kadar. Jönlü. Türlerin kurçava albaydı. Şimdi üçün aytırın otat, imandılar, imanı beken bolup,
бекапарлар эсине келип, надандар бир нерсе болсо да кичине билип алсын деп келип атат. Жараткан Алла субханаху ва тааля пайгамбарыбызга таптакыр башка акыйкаттарды ачкан. Адамдын акылы жетпеген акыйкаттарды ачкан. Мисалы караңыз, асманга жетүү мүмкүнбү? Кармасаңыз болобу? Жок. Бирок түштө жетесиз го кээде. Түштө асманда учуп жүргөндөр барбы, жокпу? Бар. Түштө мен айдын үстүндө отурган экенмин деп атат бирөө. Өңүндө барып отуруп көрсүнчү азыр. Алла Таала акылдан сырткаркы илимдерди берген пайгамбарыбызга. Сезим органынан сырткаркы илимдерди берген пайгамбарыбызга. Макул? Мейли. Кийинкисинде улантайлы. Ошондуктан келиңиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун, оңолуу жолго иншалла түшөлү. Аз болсо дагы тазалана берейли. Бири-бирибизге жардам бере берейли. Суроолор болсо жооп берейли.